Таалай агайдын классында 64 калем бар эле. Жылдын аягында 31 калем калды. Канча калем колдонулду? Бул жерде сүрөттө берилген экен. Жылдын башында бир кутулар берилген. Биринчи кутунун ичинде 10 калем. Бул жерде да 10 кутулардан 1, 2, 3, 4, 5, 6 куту берилген. Ар биринин ичинде 10дон болгондо бул 6 ондук 60. 60, 61, 62, 63, 64. Жылдын башында классында 64 калем болгон. Ал эми жылдын аягында 1, 2, 3 куту ондуктардан 3-ө, демек 3 ондук, бул 30, кошу 1, 31 калган. Демек биз жыл ичинде канча калем колдонулду, ошону табабыз. Анда эмесе кеттик. Демек жылдын башында 64 калем бар эле. Демек 64 калем бар. Эми 64 калемден биз колдондук. Анда канча колдонулду билбейбиз, бирок колдондук. Анда кемитебиз белгисиз бир санды. Анткени биз алып салабыз, анткени колдонуп салдык. Колдонгондо жылдын аягында 31 калем калды. Демек бул жерде 31 калем калды. Эгерде силер билсеңер, бизде эреже бар. Бул кемүүчү, бул кемитүүчү, бул айырма. Баарыбыз билебиз. Ал эми биздин эреже кандай? Кемитүүчүнү табуу үчүн кемүүчүдөн айырманы кемитүү керек. Баары кемүүчү болуп кетти. Ошон үчүн келгиле мен бул эрежени силерге болушунча жөнөкөйлөтүп түшүндүргөнгө аракет кылайын. Демек бизде мындай болот. Кемитүүчүнү табуу үчүн, демек булун табуу үчүн биз кемүүчүдөн 64төн айырманы кемитип коебуз. Демек эгерде бул 64төн айырманы кемитсем, эреже боюнча бизде ушул кемитүүчү келип чыгат. Бул аны кандай түшүнсө болот? Келгиле анда мен бул эрежени жөнөкөйлөтүп түшүндүрүүгө аракет кылып көрөйүн. Демек жылдын башында бизде 64 калем болгон. 64 деп алалы. Бул 64 болсун. Эми ушул 64түн 31 эле калем калды. Анда ушул мисалы үчүн бул бөлүгү деп коеюн. Бул бөлүгү 31 калем калды. Анда калган бөлүгү 64түн калган бөлүгү бул иштетилген, колдонулгандар. Анда бул колдонулган бөлүгү болсун. Суроо белгиси кылып койсок болот бул жерге. Суроо белгиси. Бул жерде да суроо белгиси. Анда келгиле. Демек 64төн жалпы мен 31ди алып салам. Анда бул жердеги мындай кылалы. 64төн мен 31ди алып салсам, калгандарды. Анда бул бөлүк калат, а бул кемитүүчү. Мына эреженин мааниси ушул. Кемитүүчүнү табуу үчүн кемүүчүдөн айырманы кемитебиз. Келгиле анда, эгерде түшүнүктүү болгон болсо, 64төн 31ди кемители. 64төн кемитебиз 31ди. 4 кемитүү 1 бул 3 жана 6 кемитүү 3 бул 3. Демек 33. Анда жалпы жыл ичинде 33 калем колдонулган. Бул бир ыкма. Дагы бир ыкма же жол бул жерде сүрөттөр берилген. Биз негизи ошо сүрөттөрдү колдонуп эле таап койсок болмок эле. Кандай? Мисалы үчүн карагыла, жылдын аягында 3 куту жана 1 карандаш калем калган. Анда жалпы 6 куту болчу, бул калган 3 куту болсун. Анда бул 3-ө калган 3 куту болсун. Анда булар эмне болгон? Колдонулгандар. Анда бул колдондук. Анткени 3 эле куту калган. Жана 4 калемден 1 эле калем калган. Анда бул калган болсо, булар колдонулгандар. Анда ошондо колдонулгандардан мына 3 куту, бул 3 ондук. Анткени 1 ондук, 2 ондук, 3 ондук. Жана бирдиктерде мына колдондук 1, 2, 3. Бул 3 бирдик. Демек бизде колдонулган канча? 3 ондук жана 3 бирдик. Бул 33-кө барабар.